Болгон окшом кетти. Кирбесиңер ошо менен андай ысык чай ичели, Куда жол баштаңыз. Урмат башы менен каты түшүп, анча-мынча нерсени эстей албай атат. Ошого силерди чакырбадымбы, балким эстеп калат депчи. Алдыңа кетейин. Жакшысың ба анан азыр? Жакшы. Бизди да унутуп калдыңбы? Такыр эсте жоксуңар. Секет болоюн. Берекем десе, мен сенин апаң болом. Атым Гүлмира. Бул сенин атаң, аты Захир. Sen ушул айылда төрөлүп өскөнсүң. Мен сени жесткий атаңмын. Апаң болсо өтө мээримди. Баса, мен еще кызылчек эмесмин. Сени простойрок болду да. Урмат балам. Sen аябай кыйнап өстүрдүк. Ачарчылык заманда укмуш бактык го сен. Сабыр кылыңыз ула. Атаке, мага сыртка чыгып жардам берип коесузбу? Жесткий ата болуп атсам. Жесткий ата болуп атсам, аша чап атасың. Андан карап простой бол деди. Мээримди ата болуп атамын азыр. Макулум, чукпай эле сүйлөй отуруңузчу сурамчы. Урматты кантип сүннөткө отургузганымды айтып берейин. Кой кырккан кайчы менен эле шарт. Атаке, эмне кыласыз? Эмне аша чап атасыз? Атам мага окшош эмес экен, Окшош эле турбайсыңбы каалай? Чукпай эле сүйлөй отуруп туруңузчу. Сүйлөбө болду. Чай ичесиздерби? Калыс. Чоң атаң менен чоң апаң келиптир. Келип учурашасыңбы? Келе кой, секет болоюн. Кандай? Мен эмне берем? Өзүмдүн. Эркелетип атам. Эркелетип атат. Эркелешип атат экен. Ой мени анча жактыра бербейт. Өзү да кичине бир ызыктайбыз да. Эми чай ичип болсок, бата бериңиз. Биз өзүнчө сүйлөшүп Болбойт. Ой, болбойт. Болбойт деп коюшту карагыла. Эми көптөн бери мынтип чогулуп отура элекпиз го, ошого бирге эле мындай чачырабай. Ата энем менен сүйлөшүп алсам болобу?